Салам достор, назарыңыздарда Аралаш медиа. Бүгін сіздерге дагы бир болгон окуянын негизинде тартылган кызыктуу тасмалардын бирин кыскача баяндап бермекчибиз. Сиз шашпай отуруп видеону аягына чейин көрүүгө даяр болуп калган болсоңуз, биз баштадык. Окуянын жүрүшү 1929 жылдары башталып, биринчи дүйнөлүк согуш бүткөндөн кийин кайра эле дүйнөлүк саясат курчуп чыңалып бараткан болчу. Ошондо дарыгер Фридрих Рихтер деген адам Дору Штраух деген аялды алып, эч бир адам жашабаган Флориана аралына кетип калышат. Фридрихтин каалаганы ал жаңы философиядагы китепти жазып чыгып, ошол аркылуу адамзатка келечектеги жолун көрсөтөм деген ойдо болгон. Ал аралдын жээгине өзүнүн почта көкчөсүн жазап коюп, өзүнүн жазган жазмаларын ары бери өткөн кемелер аркылуу цивилизацияга жөнөтүп турчу. Ошондо Фридрих тууралуу гезит журналдарда дагы жаза башташып, Фридрих дароо эле эл арасында аты чыгып кетет. Бир канча убакыттан кийин ошол Фридрихтин атагын угуп, ошол аралга Хайн деген адам, аялы Маргарет жана баласы Гарри менен келип калышат. Алардын да максаты Фридрих сыяктуу болуп, цивилизациядан алыстап, ушул ээн аралда өздөрүнүн жашоосун жаңы барактан башташмак. Жүктөрүн көтөргөн үй бүлө тез эле Фридрихтин үйүн да таап барышып, короонун четинен кыйкырып саламдашып, эми биз да бул жакта жашайбыз, биз кошуна болобуз деп айтышат. Бирок жаңы үй бүлөнүн көчүп келиши Фридрих үчүн анчалык деле жагымдуу болбой. Ошол Хайндын үй бүлөсүнөн гезит журналдарды алып, өзү жөнүндө жазылган макалаларды окуйт. Андан соң Фридрих Хайнга бул жердеги жашоо турмушу жөнүндө айта баштап, биз бул жерде вегетариандарга окшоп жашайбыз. Эч кандай эт жебейбиз, жалаң гана жер жемиш өсүмдүктөрдү өстүргөнгө аракет кылып жатабыз деп айтып, жыйынтыгы дагы жаман эмес, жакшы жашап жатышканын айтат. Бул негизинен жанар тоолук арал болгондуктан бул жерде таза суу жок экендигин айтып, жамгырдын суусунан гана таза суу чогултуп жашайбыз. Аралда мындай таза суу чогулта турган эки эле жер бар. Мен силерди ошол экинчи жерге алып барып жайгаштырайын деп алып барып жайгаштырат. Ал жерде болсо илгерки каракчылардын кичинекей таш үңкүрлөрү бар болчу. Ошол жерге баргандан кийин Фридрих үй бүлөгө өзүнүн эшегин таштап, жээктеги оокат буюмуңардын баардыгын ушул эшек менен ташып алгыла. Менин силерге берген жардамым ушул болсун деп айтып жөнөп кетип калат. Кечинде болсо Фридрих аялына, мен жаңы келген үй бүлөнү атайлап эле ошол жака алып барып салдым. Эми алар ал жерге чыдай алышпайт. Жамгырга да чыдабай кийинки келген кеме менен эле кайра кайтып кетишет болуш керек деп айтат. Бирок Хайндын үй бүлөсүнүн дароо эле багынып эле турган ою жок болчу. Алар өтө эмгекчилдик менен эле бул жерге өздөрүнүн үйүн салмакчы болушуп, жамгырдын суусун кантип чогултуп кайсыл жерге сактайбыз деп аны да ойлонуп чыгышат. Арадан бир канча убакыт өтүп, Хайндын үй бүлөсүнүн иш аракеттеринин жыйынтыгы чыга баштайт. Албетте ар кандай кыйынчылыктары болуп, жапайы иттер аларды тажатып жатты. Ошондой күндөрдүн биринде аралга жаңы кошуналардын келип калганын байкайбыз. Баронесса Элоиза деген аял өзүнүн эки шериги жана бир кызматчысы менен келет. Көрсө Элоиза дагы элге аты чыккан аял байтур. Фридрихтин иш аракеттерин уккандан кийин ал дагы бул жака келип, ушул аралда өзүнүн мейманканасын курууну көздөп келиптир. Эки шеригин ээрчитип жүктөрүн алып келип калган Элоиза Фридрихтин үйүнө келет да алар менен тааныша баштайт. Переходи на ООО Комбо тарифинде андан дагы көбүрөөк интернет. Кош интернет топтомун танда. Wi-Fi тарат. Яндекс Плюсту кошуп ал. Тасмаларды жана телешоуларды көр. Музыка ук. Переходи на ООО Комбо. Сага керектүүнүн бардыгы. Албетте Фридрих анын тынч жашоосун бузуп келген жаңы адамдарды дагы жактырбай, Элоиза жана анын шеригин Хайндын үй бүлөсүн көздөй багыттап жиберет. Фридрих албетте эч ким бул жердеги жашоого чыдай албай кайра эле кеме менен кетип калышат деген ойдо болчу. Хайндын үй бүлөсүнө жакындап барышкан Элоиза жана анын шериктери Хайндын үй бүлөсү жасап койгон суу чогулткуч булакка эч кандай суроо сапкыты жок эле түшүп жууна башташат. Хайнд бул нерсеге каршы болуп баштаса, Элоиза ага, биз силердин үйүңөрдүн жанында убактылуу гана болобуз. Азырынча ушул жерде жайгашып туралы деп коет. Эртеси Элоиза төмөнгө Фридрихтин үйүнө түшүп келип, Фридрихти атынан атап кыйкырып чочко деп айтат. Аны уккан Фридрих ачууланып эле чыгып келе жатса, Элоиза ага анын короосунда жүргөн жапайы каманды көрсөтөт. Анда Фридрих жемиштердин баардыгын кыйратып жаткан каманды кубалап жөнөдү. Алардын үй бүлөсүнөн айырмаланып бул кезде Хайндын үй бүлөсү жапайы уйларды кармап өздөрүнө үйрөткөнгө аракет кылып жатышкан. Негизи эле Хайндын үй бүлөсү жакшы эмгектенишип, үйдү да курушуп, уйду да багып, сүтүн ала башташып, таза сууну жакшы топтоп, жемиштерди дагы өстүрө башташкан. Аларга бирден бир жаман таасир кылган эле Элоиза жана анын шериктери болду. Алар ар дайым Хайндын үйүнүн жанына жайгашып, аларды кыжырдантып, Хайндын үй бүлөсүн кандайдыр бир кысылууга алып келди. Бул кезде Фридрихтин дагы иши артка кете баштаган болчу. Баягы жапайы каман анын короосундагы жемиштердин баардыгын талкалап салган болуп,
Ачууланган Фредрих эмне кылаарын билбей жөжөлөрүн көтөрүп алып Хайндын үйүнө жөнөйт. Бул кезде Хайн дагы бир жапайы уйду атып аны союп жаткан болчу. Фредрих келип ошол жөжөлөрүн уйдун башына алмаштырып, Хайндын үй бүлөсү бул жерге жакшы жайгашып, жакшы тиричилик өткөрүп өнүгүп бара жаткандыгын байкайт. Анан да ал кетейин деп жатса Маргареттин боюнда бар болгондуктан Хайн андан жардам сурап, "Сиз дарыгерсиз да, курсактагы баланын айы күнү деле жеткени калды окшойт. Анын төрөтүнө жардам бере аласызбы?" деп сураса, Фредрих аларга "Мен бул жака дарыгерлик ишимди улантам деп келген эмесмин. Анын үстүнө силер бул жака келээрде эмне болоорун билип туруп эле келгенсиңер деп айтып кетип калат. Элоизанын Руди деген шериги же кызматчысы дейбизби айтор. Ар кайсы жерлердин бардыгын касып көрүп, бирок эч эле суу таба албайт. Алардын мындай иш аракетинен баары бир жыйынтык болбойт. Анткени Жанар тоо аралында жер алдынан суу чыгаруу мүмкүн эмес болчу. Ошентип суу таба алышпай, анын үстүнө өздөрү менен алып келген азык-түлүктөрдүн бардыгы төгөнүп калып, Элоизанын бул жерге мейманкана курам деген максаты бир да кадам алдыга жылган жок. Ошондо Элоиза ачууланып токойго кетип калып, ал жакта отун терип жүргөн Хайндын баласы Гариге жолугуп калат. Анда Элоиза жаш баладан алдап сурап, Хайндын үйүндө консерваларга сакталган азык-түлүктөр бар экендигин билип калат да, дароо эле өзүнүн планын түзүп, качан гана Хайн баласын алып аңчылыкка кеткен кезде өзүнүн эки шеригин Хайндын үйүнө уурулукка жөнөтөт. Качан гана анын эки шериги үйдө кирип тинтей баштаганда Маргареттин да толгоосу башталып калып, ал түз эле Элоизага барып жардам сурап кыйкырат. Бирок Элоиза бардыгын угуп турса да үйүндө жок сыяктуу болуп алачыктан чыкпай коет. Анда Маргарет кыйналып отуруп кайра үйүнө келип, бул кезде уурулар андан жашынып калышат. Ошондо сырттан кандайдыр бир үндөр чыккандыктан Маргарет күйөөм келип калды го деп сыртка чыгып барса, ую ары бери чуркап тынчтанбай жаткан болот. Көрсө уй жапайы иттердин келгенин сезип, Маргарет дагы үйүнө кире албай ошол короодо калып калат. Жапайы иттер аны тытмалап жеп жиберчүдөй болуп, Маргарет болушунча коргонгонго да аракет кылып, бул кезде болсо ууруларга мүмкүнчүлүк пайда болгондуктан азык-түлүктөрдүн баардыгын алып кетишет. Шериктер Элоизага төрөп жаткан аялга жардам берели десе, Элоиза аларга эч кандай жардам бербейсиңер деп коет. Бир кезде Маргарет көз жарып, жапайы иттер болсо аларды дээрлик талап кетейин деп калганда, бакта жараша аңчылыктан Хайн кайтып келип калат да иттердин баардыгын кууп жиберип, андан соң аялын жана баланы карап, бирок ыйлабай жаткан баласын көрүп өлүп калган го деп ойлойт. Бирок балага жан киргендей болуп, Хайнды сүйүнтүп бир аздан соң ыйлай баштады. Бала жакшы болгон менен аялы кыйнала баштап, Хайн тездик менен Фредрикке келет да андан жардам сурай баштайт. Фредрик макул болуп жетип келип көрүп, эмненин туура эмес экендигин билип, ошол жактан Маргаретти сактап калат. Кошуналардын өлүп же бул жактан жок болуп кетишин каалаган Элоиза болсо, дарыгер Фредрикти бул жака келтирбей койбойт белеңер деп шериктерине ачууланат. Андан кийин Элоиза эч нерсе болбогондой Маргаретке барып куттуктап, алардын үйүнөн уурдап кеткен консервадагы тамак аштын бирөөсүн берет. Канчалык күлүмсүрөгөн менен Элоиза бардыгын жек көрүп эле эки кошунаны уруштургусу келип, дагы кандай нерсени ойлонду белгисиз айтор. Кечинде эки кошунаны тең конокко чакырат, бирок ал эки үй бүлөнү тең өтө шылдыңдап, алардын кыжырына тийип, аброюна шек келтирген сөздөрдөн бери айта баштайт. Бир кезде Дуро чыдабай өз үйүнө жөнөп, Фредрих болсо Элоизага "Сен чектен өтө эле ашып кеттиң. Сага бул жерде орун жок, ошондуктан келген жагыңа кайт" деп айтса, Элоиза тапанчасын көтөрүп чыгып кайра Фредрихти коркутуп, Галапагос аралдарынын губернаторунун кагазын көрсөтүп, "Мен бул аралды эбактан бери эле ээлеп койгонмун. Кагаздагы документти көрдүңбү? Бул жердин баардыгы мага таандык" деп айтат. Ошондо гана Фредрих бул аралдын көпчүлүк бөлүгү Элоизага таандык экендигин түшүнөт. Ошол күнү кечинде өтө ачуулана баштаган Фредрих Хайнга барат да анын эки мылтыгы бар болгондуктан бир мылтыгын күрүчкө алмаштырып алат. Жана ошол мылтыктын жардамы менен женине тийип жүргөн жапайы каманды атып өлтүрөт. Ошентип бир канча убакыттан кийин жай айлары да келип, жамгыр жаабай койгондуктан кургакчылык башталат. Баягы өзүнүн философиялык китептерин жазып жүргөн Фредрихтин илхомдору такыр эле өчүп калдыбы айтор. Бир нерсе жазайын деп, бирок мээсине эч нерсе келбей, жокчулук ачарчылык дагы акырындан каптап келе жаткан болчу. Ачкачылыктан өлөйүн деп калган Элоизанын кызматчысы Руди дагы Хайндын үйүнө келип алардан сурап тамактанат. Хайндын үй бүлөсүнө ыраазычылык катары ал Элоиза жөнүндө нерселерди айтып, Элоиза негизи эч кандай атактуу аристократ эмес. Ал жөн гана амалкөй, куу, алдамчы аял. Болгону ар кандай эркектерди өзүнө каратып алып, алардын эсебинен жашайт деп айтып берет. Руди кайра Элоизага келгенде алар урушуп кетишип, Филипсон ошол жерден Рудини сабап салат. Күндөрдүн биринде аралга кезектеги кеме келип, изилдөөчү Алан Хенкок деген адам келип түшөт. Ала дегенде эле Фредрикке жолугуп, каттарын берип, "Биз силерде кургакчылык жана ачарчылык болуп жаткандыгын уктук, ошондуктан азык-түлүктөрдү ала келдик" деп айтып, ошол болуп жаткан нерселерди камерага да түшүрөт. Изилдөөчү Алан Хенкоктун келгенин билген Элоиза шериктерине буйрук берип, жашаган жерин тезинен иретке келтиришет. Кечинде Элоиза Аланды өзгөчө тосуп алып, ар жак бер жактын баардыгын жазалгалап койгон болот. Ошондо изилдөөчү менен келген адамдар да кошулуп, аябай маданияттуу кечени өткөрүшүп, бир кезде
жакынкы бир аралдан жанар тоонун атылышын бардыгы суктануу менен карашат. Убакыттан пайдаланган Фредрих менен Дуро жээкке жетип барышат дагы изилдөөчү алып келген консервадагы азык-түлүктөрдү алышып, канча көтөрө алышса ошончо көтөрүп үйлөрүнө алып кетишет. Ошондо Элайза изилдөөчү Алан Хэнкокты дагы азгырып өзүнө каратмакчы болуп, бирок бул жолку аракети ишке ашпай эле отуруп калат. Изилдөөчү Хэнкок кетери менен эле Элайза түнү бою шериктерин тындырбай иштетип, жээктеги азык-түлүктөрдү башкалар менен бөлүшпөш үчүн түндөп ташып кетип калат. Таң эрте Фредрих келип, бирок азык-түлүктөрдүн баардыгын Элайза ташып кеткендигин билип, Хайнга жетип келип, сен бир тарапты тандоого убакыт келди. Же Элайза тарапка, же мен тарапка өтүшүң керек. Болгу турган аялдын жазасын бербесем болбой калды окшойт деп баштайт. Ошондо Хайн Фредрикке кошулуп, экөө мылтыгын көтөрүп алып Элайзага барышып, азык-түлүктөрдүн баардыгын биз менен бөлүшпөй өзүң эле алып кетип калгандыгың туура эмес деп айтып башташат. Анда Филипс дагы тапанчасын көтөрүп чыгып, тиреш башталып, эки жаат болуп чабыш электе ойлонуп эсиңерге келгиле. Анан чечим чыгаргыла деп Фредрик менен Хайн үйлөрүнө кетишет. Үйүнө келип ачууланган Фредрик китеп жазган машинкасын аткылап талкалап салат да, аңчылыкка кетип жатып тоокторуна ачып кеткен этти салып берет. Бул кезде Руди дагы эле Хайндын үйүнөн тамактанып жүргөн. Бирок Элайза аны кайра эле азгырып өзүнө чакырып алып, башын айлантып, дагы бир жаңы планды ишке ашырууга аракеттене баштайт. Түн бир маалында кызыктай үндөрдү угуп ойгонгон Хайн эшикке чыгып, талкаланган короону көрүп жана бактардын ары жагында да кандайдыр бир жандык жүргөнүн байкайт. Дароо эле жакындап барып атып жиберип, Фредриктин эшегин өлтүрүп алганын билет. Эртең менен болсо Дура тооктору ууланып өлө баштаганын көрүп, андан соң Фредрик экөө тең эле эшегин таппай калышат. Хайн аларга өзү келип эшегиңерди түндө атып өлтүрүп алдым деп айтып, бирок ал менин үйүмө кандай болуп келип калды эч нерсе билбейм деп айтып жатса, өтө алыс эмес жерден аларды аңдып турган Руди качып жөнөйт. Аны көрүп калышкан Фредрик менен Хайн Родинин артынан жетип барышып, Руди болсо Элайзанын буйругу боюнча Фредриктин короосундагы эшегин Хайндын үйүнө алып баргандыгын айтат. Ошондо Фредрик менен Хайн кыжырданып, бул Элайзанын ишин бүтүрүүнү чечишип, үйүнө келген Хайн билмексен болуп эле аялы менен баласына төмөнгө түшүп куураган чөптөрдү алып келгилечи деп жөнөтөт. Андан соң Руди, Фредрик жана Хайн үчөө Элайзанын үйүнө жөнөгөнүн көрөбүз. Алар жетип барышканда алачыктан чыккан жылаңач Филипсин дароо эле үчөөнү тең кол сала баштайт. Ал дээрлик Рудини өлтүрөйүн деп калганда, Хайн аны сактап калып, муунтканга аракет кылып жатып өлтүрүп салат. Андан кийин гана алачыктан чыккан Элайза өзүн бир байкуш курмандык катары көрсөтүп, кайра эле эркектерди алдай баштайт. Ошондо анын кур сөзүнө алданбаган Фредрик мылтыгы менен эле Элайзаны башка атып өлтүрүп салат. Ошентип үчөө Филипсин менен Элайзанын өлүк денелерин аскадан ары деңизге ыргытып, бул жөнүндө эч кимге эч нерсе билдирбейбиз деп сүйлөшүшөт. Таң эрте Руди кече сүйлөшүп койгон план боюнча кыйкырып келип, Фредрик менен Хайндын үй бүлөсүнө Филипсин жана Элайза кечеки өтүп бара жаткан кеме менен качып кетип калышыптыр деп айтат. Аны уккан Фредрик Рудиге бир аз акча берет да Элайзанын көпчүлүк буюмдарын алып кетип калат. Бирок Хайндын дагы Фредриктин дагы аялдары кече эч кандай кеме келген эмес эле го деп эч нерсеге ишене албай турушту. Маргарет болсо Хайнга, кече мен токойдо жүрүп мылтыктын үнүн уккан болчумун. Сенин мылтыгыңан эч кандай ок атылбаптыр, окторуң ордунда турат. Демек Элайза жана Филипсинди Фредрик өзү эле жок кылып койду окшойт. Анткени кече бул жактан эч кандай кеме өткөн эмес. Эми кандай болсо да сак болушубуз керек. Фредрик бул ишке сени да күнөөлөп коюшу мүмкүн. Фредрик негизи өздөрүнөн башка бул аралга эч кимди жашаткысы келбейт. Биздин болсо башка барар жерибиз жок. Биздин үйүбүз эми ушул жер болуп калды деп айтат. Дуро дагы ушундай нерселерди шектенип жаткандыктан Фредрик экөө урушуп кетип, ошондо Фредрик күч менен эле Дуронун ооруп жүргөн тишин жулуп алат. Маргарет болсо токойдо атайын Дурого жолугуп, ага тоокторун берерин айтып, анан да Фредриктин өтө коркунучтуу адам экенин айта баштайт. Ал Филипсинди жана Элайзаны өлтүргөн. Эми ал болгон күнөөнү Хайнга тагып койгону жатат деп айтса, Дуро ага эч эле ишенбей коет. Анан да Маргарет Дурого кыйытып белги берип, сенин ууланып өлүп калган тоокторуңда дагы эле уунун күчү бар. Тооктун этиндеги бактериялар өлгөнү менен токсиндер калып калат деп айтса, аны уккан Дуро ойлонуп туруп калат. Руди болсо жээкке келген кичинекей кемени көрүп, Фредриктен алган акчаны берерин айтып, мени аралдан эптеп алып кет деп суранат. Эртеси эртең менен болсо Дуро Фредрикке өлүп калган тооктун этин бышырып берип, бирок өзү тиши ооруп жаткандыктан жебейм деп айтат. Эртеси күнү эле Дуро кошуналарын чакырып, Фредриктин тамак аштан ууланып жатып калгандыгын көрсөтөт. Көп өтпөй Фредрик такыр эле алсырап калып, өлүм алдында Дуро аны ууландырып койгонун түшүнөт. Дуронун мындай ишке барганынын себеби Фредрик акыркы кездери өтө эле золум болуп, ага дагы өтө жаман мамиле кылып жүргөн болчу. Ошондон көп өтпөй эле аралга губернатор адамдары менен келип, Хайнды сурака алмакчы болуп келиптир. Көрсө Фредрик эбак эле өтүп бара жаткан кемелер аркылуу кат жазып жөнөтүп, Хайн баронесса Элайзаны өлтүрдү деп даттаныптыр. Бирок арыз берген адам азыркы учурда өзү өлүп калгандыктан эч кандай күбө жана далил жок деп Маргарет күйөөсүн губернаторго актап баштайт. Ал губернаторго Элайза менен Филипсин дайынсыз эле жоголуп кеткендигин айтып,
Руди болсо өтүп бара жаткан кемеге түшүп кетти. Фредерик дагы ууланып өлүп кетти. Бирок ушул жерде таң калыштуу бир нерсе бар. Мен Дурого Денигарды соо тоокторду бергем. Бирок ал күйөөсүн атайлап алдап, өлгөн тооктордун эттерин бышырып берип, ууландырып салган окшойт. 4 жыл бою бул жерде аман-эсен жашап жүргөн адам кантип эле бир күнү ууланып калмак эле деп айтып, муну уккан губернатор чындап эле Дуродон шек санайт да. Аны суракка алмакчы болуп аралдан алып кетет. Губернатор кетип жатып Маргареттен жана Хайндан сурап, силер дагы жалгыз калбай биз менен кетсеңер болот деп айтса, Маргарет ага болбой эми биздин үйүбүз бул жерде деп айтат. Ошентип Филипсон менен Элайзанын өлүк денелери табылбай, ал эми кичинекей кеме менен кеткен Руди жана кеме капитаны күйүүчү майлары түгөнүп жакынкы аралда эле өлүк денелери табылган. Дуро болсо Германияга баргандан кийин 1943-жылы көз жумган жана өлүм алдында ушул аралда болгон окуя боюнча китеп жазып калтырып кеткен. Ал эми ошол эле аралда өмүрүнүн аягына чейин жашап өткөн Маргарет илгерки кошунасы Дуро жазган китепти төгүндөп, ал окуя андай эмес мындай болгон деп өзүнүн версиясын жазып чыккан. Тасманын аягында илгерки чыныгы кадрлар көрсөтүлүп, Хайн менен Маргареттин тукуму ошол аралда уланып, туристтер үчүн чакан мейманкана ачышкандыгы айтылат. Тасма дал ушундайча соңуна чыгат. Достор, видео жаккан болсо мага жакты белгисин басып, дос тааныштарыңыз менен бөлүшүп койгонду унутпаңыз. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө аман болуңуздар.